Адам каза болгондо 3 күнгө чейин каза болгон адамдын үйүнөн тамак жегенге болбойт дешет. Ушул Куранда, хадисте келгенби дейт. Куранда, хадистерде келген. Куранда да Алла Таала айтат, малдардын, жетимдердин малдарын жебегиле деп. Хадистерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Негизи балдар көп түшүнбөгөн дейт да. Аза күтүү деген башка нерсе, тамак деген башка нерсе. Ушуну биз көбүнчө айырмасын билбейбиз да. Бир адам тууганын жоготуп, мусибаттап болгон болсо, бул адам мусибаттагы адам болот. Асабаху мусиба. Эми ал адамга барып көңүл айтканы барылат. Тазияга барылат. Ал адамдын үйүнө барып жеген эч ким барбайт. Бул шариятыбыз ушундай жакшы нерсе, бирөө өлүп атса ага көңүл айт дейт. Барып жебе дебейт. Сен тамагыңды көтөрүп алып бар дейт. Көтөрүп алып барып, апарып, мынаны же, көңүл айтып, же, өзүңдү кыйнаба, сабыр кыл, гайраттуу бол деп, ага эмне кылат, күч дем берет. Тамак жегени барбайт. Түшүнүңөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси келет. Мушкатта да окуйсуңар. Жафар разияллаху анху каза болгондо пайгамбарыбыз айткан: "Иснау ли али Жафар тааман, фа иннаху кад атахум ма юшгилухум." Ау кама кала алейхи салату вассалам. Жафардын үй бүлөсүнө мусибат келди. Тамак алып барып, аны не кылгыла, көңүл айткыла деген пайгамбарыбыз хадиси бар. Себеби алардын башына мусибат түштү деген. Ошон үчүн мусибат түшкөн жерге тамак жеген келбейт балдар. Ойлосоң бирөө атасы өлүп, апасын жоготуп, ыйлап отурса, сен барып төрдө эт жеп отурсаң, бул акмакчылык да. Бул андай дин жок туугандар. Ошондуктан адам баласы каза болгон учурда адам баласыны эмне көңүл айтканы барат. Тамак жеген кезде сыртта жей бер, кафеде жей бер, сырттан жей бер. Алыстан келгендер болсо, кошуналары карайт, башкалары карайт. Ал адам өзү менен өзү алек болуп атат. Андан сырткары көбүнчө баягы мирастын малы болот балдар. Көбүнчө бизде мирастын малыны бөлбөстөн түп жеп коет. Жетимдердин малы болот. Бул чоң күнөө. Кээ бир учурда харам болот. Аллах субханаху ва таала айтат: "Инналлазина я'кулуна амвалил ятама зулман, иннама я'кулуна фи бутунихим нара." Жетимдердин малын жегендер акыйкатта эт жебейт дейт, алар от жейт дейт. Куранда Аллах ачык айтып атат. Жетим балдары калды, бишараларды баккан эч ким жок. Анан сен келип талап жеп кетсең, бул дин эмес туугандар. Ошондуктан жетим жесирлер боло турган болсо, мирас бөлүнбөстөн туруп, майыттын малы болсо, харам болот көп сүрөттөрүндө. Ошондуктан тазияга, жаназага барыш керек. Жаназадан кийин дафн кылыш керек, көмүш керек, көңүл айтыш керек. Аны барып жегенге барбаш керек. Андай динде көрсөтмө жок.